Баткен облусунда эл аралык толеранттуулук үчүн фонду тарабынан жамааттар туруктуу тынчтык үчүн долбоору жүзөгө ашырылды. Кызылкая шаарындагы жамааттар зордук зомбулукту пропаганда кылган идеяларга критикалык мамиле жасоону колго алышты. Алар өздөрүнүн жамааттарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле радикалдаштыруунун алдын алууга багытталган жергиликтүү өнүгүүгө жана диалогторго катышууда. Биздин ошол долбоордо 3 иш-чара алып иштедик. Ушул иш-чара боюнча аялдардын зордук зомбулугу жана эрте турмушка берүү боюнча ушу 3 чараны өткөрдү, иш-чара өткөрдүк 3та. Ошо биринчиси ошол биринчилери биз айттык, ошо биринчисини биз ушул долбоор боюнча дүйнөлүк чайхана деп койдук. Дүйнөлүк чайханада адамдардын ушунчалык адамдар менен кеңири отуруп, кеңири сүйлөшүп, ошондой эле адамдар менен кеңири сүйлөшүү боюнча отуруп, ошол боюнча дүйнөлүк чайханада чайдын үстүндө отурдук да депутаттар, эксперттер жана ошондой эле мына ушу активист аялдар, анан жөнөкөй аялдар боюнча медиктер болуп өткөрдүк. Ошол медиктер болуп өткөргөндө ошол иш-чараларды өткөргөнүбүздө мында иш-чаранын алкагында көптөгөн сөздөр болду. Ошондо жөнөкөй аялдар дагы көп нерсени үйрөнүшүп, сүйүнүшүп, анан эл жерлерде, топтолгон жерлерде ушул иш-чараларды жайылтыша башташты. Коомчулуктун лидерлери, жамааттардын активисттери, ошондой эле диний лидерлер, жамааттарда радикалдашуу, зордук зомбулук идеяларынын таралышы жана элдер арасындагы сабырсыздык көйгөйлөрү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Алар демилгелүү топторго биригип, өздөрү жашаган коомдогу жат көрүнүштөрдөн арылууга аракет кылуу үстүндө. Демилгелүү топ толеранттуулук фонду тарабынан түзүлүп, мында көбүнчө жамааттардан аялдар бар эле, аялдар кеңеш бар эле. Андан тышкары имамдар, имам хатиптер, МВД, КВД ошол тараптан түзүлгөн демилгелүү топтор, андан тышкары жарандык активисттер болуп, ошо жарандык активисттерден негизинен биз жүрдүк. Ал жерде жарандык активисттерде МПОдон, МВДдан бүт структуралардан топтолуп, бир группа болуп, ошол зордук зомбулуктун алдын алуу, анан радикализмге каршы күрөшүү боюнча бир долбоорду иштедик. Ошол долбоордун негизги башталышы бул Жалал Абад шаарында биринчи ошо топторду окутуп, андан кийин келип, ошондон түзүлгөн пландар боюнча иш алып бардык. Биз ушул Кызылкая шаардык ишер бөлүмү өзү курам толеранттуулук фондуна мына радикалдаштыруу жана эрте турмушка чыгуу, үй бүлөлүк зомбулуктардын алдын алуу боюнча чогуу иштейли деп кайрылганбыз. Ошолордун негизинде биз ОПЦУн мүчөлөрү, женсоветтер ошолор менен биргеликте Кызылкая шаардык ишер бөлүмүнүн аймак тескерүүчүлөрү жана жаш жетелтер боюнча инспекторлор менен чогуу биргеликте ушул боюнча иш алып бардык. Азыркы күндө үй бүлөлүк зомбулук боюнча өзүнүн жыйынтыгын берди. Былтыркыга караганда 2 эсеге азайды. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ички иштер органдарынын, жергиликтүү деңгээлдеги социалдык коргоо кызматтарынын кызматкерлеринин активдүү катышуусу аркылуу жүзөгө ашырылып жаткан долбоор абдан мыкты экенин жергиликтүү жетекчилер да айтышты. Бүгүн мына толеранттуулук фонду менен Кызылкая шаары аябай жакшы иш алып бардык. Ушул радикалдаштыруу боюнча биздин шаарда 3 этапта семинар өткөрүлдү. Бул биздин имамдарыбыз, ошондой эле ОПЦнын төрагалары, ошондой эле илими бар, мындайча айтканда атынча эжелерибиз. Ошол биздин эрте турмушка чыгуу боюнча аялдарга семинар өткөрүлдү. Ошондой эле радикалдаштыруу боюнча биздин имамдарга, ОПЦларга кеңири маалыматтар берилди. Ошол жерде биздин шаардын 3 этапта катышкан биздин активисттерибиз аябай жакшы өздөрүнө ошол жакшы нелерди алышты. Өздөрүнүн ошол семинардан. Ошондой эле биздин ошонун негизинде шаарда өзүнчө группа түзүлүп, ошо радикалдын алдын алуу боюнча шаарда иштер мындан кийин тынымсыз иш алып барыла турган болду.
Бүгүнкү күндө мына жалпы эле Кызылкая шаарында абал жакшы, ошол ар бир топ өзүнчө иштерин жүргүзөт. Демилгелүү топтун мүчөлөрү коомчулук арасында диалогторду уюштуруп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү колго алышкан. Бул дүйнөлүк чайкана өтө жакшы экен. Адамдар кеңири бири-бирлери менен кеңири сүйлөшүп, анан ушундай ар бир нерсени кеңири чечишип, өздөрүнүн ички сөздөрүн айтыша алышты да. Бардыгы айтыша алышып, ошондой кылышып, бардыгы ушул иш-чаралар боюнча дүйнөлүк чайканада көптөгөн жакшы нерселерди чечишип, анан жакшы актуалдуу нерселер бизде чечилди да. Кейін біз экинчи иш-чарабыз Баткен телевидениясы боюнча ток-шоу өткөрдүк да, онда актуалдуу маселелер өттү. Ошол ток-шоу боюнча актуалдуу жакшы маселелер өттү. Үчүнчү иш-чарабызда видеороликтерди жасап, ошол видеороликтерди аялдарга таратып, ошол бүтүн активист аялдар. Анан ошо активист аялдар жерлерди азырга чейин таратышып жүрөт. Жамааттар туруктуу тынчтык үчүн долбоору алкагында Кызылкая шаарында 3 багытта жумуштар жүргүзүлгөн. Тарандык фондусунун кызматкерлери менен биргеликте, ошондой эле биз мына ОПЦ, Женсовет, квартальный комитеттер боюнча биздин ошондой эле мэриянын кызматкерлери менен ушундай биз 3 дем боюнча бөлүнгөнбүз. Ошол группа болуп, ошолор боюнча өзүбүздүн пландарыбыз түзүлүп, ошо план негизинде иш алып барып, Кудайга шүгүр жакшы азыр эми андай жакшы жыйынтыкка жетиштик деп ойлойм. Биринчи группа мына бизде мына Женсоветтер, анан квартальный комитеттер, экинчи группа булар аксакалдар соту, жаштар уюм төрагалары, анан үчүнчү группа мына мэриянын кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ошолор биргеликте 3 группа менен ушундай иш алып бардык. Долбоордо планда жазылган, долбоордун негизде планда жазылганы биз мына эрте турмушка чыгуу, үй бүлөдөгү зордук зомбулук, анан ошол жаш курагында турмушка чыккандагы кесепеттери боюнча көбүнчө иш алып бардык. Андан кийин радикализмдин алдын алуу боюнча. Ошондо бир демилгелүү топторду түзүп, ошолор менен чогуу иштешип, тренинг, семинарларды, төгөрөк столдорду өткөзүп, көбүнчө ошол багытта иштедик. Шаарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө онлайн жана офлайн форматта окуулар уюштурулган. Анын натыйжасы менен коомдогу жат көрүнүштөр кыскаргандыгын көрүүгө болот. Аялдар кеңеши, анан мына аймак тескөөчүлөр ар квартал сайын элдин алдына отчет берүүчүлөрдөн чогулуштар өткөзөт. Ошол боюнча элдин алдына отчет берүү учурунда ошол боюнча зомбулуктар боюнча кандай иштер алып барылып атат, мына радикалдык боюнча иштердин алдын алуу боюнча жаштарга айрыкча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча кандай иштер болот, ошондордо отчет берип, мына квартальный комитеттер, аялдар кеңешинин төрайымдары менен биргеликте иштерди алып барып, мен ойлойм, азыр эми кыйла 60-70%ке бөгөт койду деп ойлойм ушул боюнча. Азыр эми булар боюнча онлайн боюнча немелерди өттүк, семинарларда. Эрте турмушка берүү жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча онлайн боюнча өтүлдү. Ошондой эле мына окуу ковид боюнча башталганга чейин мына биринчи кварталда мына университеттерде, колледждерде, ошондой эле мына мектептерде чогулуштарды өткөзүп, семинарларды өткөзүлдү. Бул боюнча алдын алуу иштери аябай жакшы жүрдү деп ойлойм. Азыркы күндө эми азыр баардыгы онлайн болуп калды, бирок онлайн болгон учурда деле ушул эжеке агайлар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол эжеке агайлар аркылуу ушул жеткизип атабыз жаштарга. Кызылкая шаарындагы диндеги аялдар, шаардын лидер аялдары, аялдар кеңештери менен биргелешкен аракеттерди жасоосуна да долбоор өзгөчө таасир эткен. Менен анан биз манабы мэрияга барып, диндеги аялдардан мэрияларга катышып, ошол активист аялдар менен бирге болуп, ошолор менен көптөгөн мана ушундай маектерди түзүп, ошолор менен мындай аралашып дегенде, мурда андай эмес эди да, диндеги аялдар өзүнчө, анан активист аялдар өзүнчө эди.
Ошол иш-чаранын алкагында биз ушундай кылып диндеги аялдар, активист аялдар, депутаттар, медиктер, координаторлор бизге ошолорду баардыгына мен ошолорго рахмат айткым келет, ЮНЕФПАнын башчыларга. Бизге ошондой кылып, ар бир мына ушундай кылып жөнөкөй аялдарды дагы ушундай нерселерге катыштырган үчүн да. Биз мына ушу диндеги аялдар дагы үйдө отурган аялдар дагы ошондой нерселерге катышып, өтө жакшы нерселерди мындай багыттарды алышты да олорчу. Долбоор ишке киргизилгенден тартып жүргүзүлгөн жумуштар натыйжалуу болгондугун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталбагандыгы менен түшүндүрүп беришти. Именно биздин ушул коронавирус боюнча карантин убагында биздин Кызыл Кыш шаар бөлүмүнүн өз курамы күчөтүлгөн режимде иштетилди. Ошондой эле күчөтүлгөн режимде иштеп, мына үй бүлөлүк зомбулук жана боюнча ошондой эле жумуштарды алып барды. Кварталдык комитет, женсоветтер менен ошондой эле көчөлөрдө чогулуштарды өткөрүп, кимде кандай кыйынчылык болуп атат, мэрия жактан жардамдар берилди. Баягы гуманитардык жолдорду таркатуу учурунда ошондой эле биздин шаардык ички иштер бөлүмүнүн өзү тарабынан деле ушундай материалдык жардам, биздин ардагерлерге жардам көргөзүлдү. Ушундай эле ушул бизде ошол учурда биздин Кызыл Кыш бөлүмүндө үй бүлөлүк зомбулук боюнча катталган жок. Потому что биздин аймак тескөөчүлөр ошондой эле жаш жетелик принципилер катуу иштешти. Биргеликте, конечно, бу жерде мына коомдук алдын алуу опцунун төрагалары менен ошондой эле мүчөлөрү, кварталдык комитеттер, женсоветтер, жаштар уюмунун төрагалары менен биргеликте ар бир кварталда боюнча мына 5-опцу, 2-опцу болуп ошондой жерлерде өздөрүнчө рейдтерди уюштуруп, көчөлөрдө элдин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой эле мына ковидтин алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атты биргеликте. Ошондой көчөгө чыкпагыла, какой-то кимде, например, ар бир кварталда кандай, кимде кандай кыйынчылыкта жашаган үй бүлөлүктөр бар, ошолордун списигин тактап, ошолорго мына гуманитар жардамдарды таркатып берип, ошондой учурда бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык. Ал эми эрте никеге жол бербөө жана эрте никеге туруунун кесепеттеринин алдын алуу багытында да демилгелүү топ бир катар аракеттерди жүргүзүшкөн. Бул аралыкта эрте никеге турган бир учур катталганы маалым болду. Бунда эрте турмушка берүү боюнча бир эле факты болду. Ал боюнча бул баягы кыз төрөп, ошо нике чыккандан кийин төрөп, анан роддомго барылгандан кийин аныкталып ошондой болду. Бирок ал дагы Ноокат районунан турмушка чыгып келген экен. Ал боюнча кийин ал боюнча териштирүү жүргүзүлдү. Бирок бул боюнча толерантдуулук менен иштегенден бери мына Кудайга шүгүр пока андай неме каттала элек. Мына үй бүлөлүк зомбулук, мына эрте турмушка берүүчү бир эле факты болду. Мындагы андан бери мындай факты болду элек. Кызыл Кыш шаарында жамааттар туруктуу тынчтык үчүн долбоорунун натыйжасында жарандык активисттер, лидер айымдар, дин өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып баруусу натыйжалуу болду дешет. Бул боюнча жалпы ошол семинардын кийинки отурумдарда дагы бизде көбүнчө мына азыркы кыз балдарыбыз эрте турмушка чыгуу боюнча дагы кээ бир ата энелерде түшүнбөс болуп аткан. Ошол жерде мына азыр кандай проблема болгон болсо, ар кайсы топтон ошол жердин өздөрүнүн лидерлери келип, ошол жерге бизге шаардык жергиликтүү бийлик өтө жардам беришип атат. Мен ойлойм, жалпы эл менен жолугушканда мына пандемия болуп калды. Жерлерде барганда ошол топтун лидерлери менен болбосо жалпы ошо 4 топтон да чыккандар бардыгыбыз элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ошол ар бир тийиштүү адистер, имамдар болгон болсо, опцулар болобу, говуду болобу, булар өздөрүнүн багыты боюнча иштерди алып барышат. Бул ойлойм жакшы шаар үчүн ийгиликтүү, жемиштүү болот деген үмүттөрүбүз бар. Бул долбоор элге өз учурунда өтө керек экендигин долбоордун катышуучулары баса белгилешти. Элге өтө керек экен. Себеп дегенде үйдө болгон зордук, зомбулук бул өтө эле чегинен ашып кеткен чактары да болгон экен да. Ошол иш жүзүдө көрдүк биз. Кээ бир мындай случайларга попал болдук. Ошол өздөрү да айтып берген случайлар болуп калды. Көрсө өтө эле керек, пайдалуу эме экен да. Ошондон биз өзүбүзгө да көп пайдалуу жактарын алдык. Элге деле пайдалуу болду деп эсептейм.
Жамааттар туруктуу тынчтык үчүн долбоору жергиликтүү бийлик органдары өздөрүнүн саясаттарын жана программаларын түзгөндө жаштардын жана жаш балдардын муктаждыктарын жана кызыкчылыктарын эске алып, аларга пайдалуу чөйрө түзүүгө багытталган. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Баткен телеканалы.